Анан агай ошол учурда ошо менен бул сиз айткандай сагынбай баягы кыргыздын оң сол баарын көрүп, диалектин баарын өзүнө камтыган тил кандай десек, кичине четке сүрүлдү. Анын ордун баягы жаңы советтик жазма тил басып отуруп калды да. Анан ошол тилдердин кыргыз тилине тийгизген таасири жөнүндө айтып берсеңиз. Сиз жана Юдахин сөздүккө кирген арабизмдер, русизмдер, ошол перс тилинен кирген сөздөр боюнча макалаларды жазып жүрөсүз, ошолорго токтолуп берсеңиз. Карбоз Дыйканов деген агайыбыз болгон. Ал киши Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгүндөгү өздөштүрүлгөн сөздөрдү эсептеп чыккан да. Эсептегенде Юдахиндин бир жакшы жери ал араб тилинен кирген сөздөргө ар деп белги коюп койгон да башына. Иран тилдеринен киргендерге ир деп. Бирок орус тилинен жана орус тили аркылуу кирген сөздөргө андай белги коюлган эмес. Кээ бир гана революцияга чейинки кирген сөздөргө эр деп өзүнчө белги койгон. Ошол кишинин эсептөөсү боюнча кыргыз тилиндеги арабизмдер, араб тилинен кирген сөздөр, ошол сөздүктөгү сөздөрдүн 5,5%. Демек, ар бир 100 сөздүн 5-өө арабча. Анан 6% иранизм. Орус тилинен жана орус тили аркылуу Батыш Европа тилдеринен кирген сөздөрдүн саны 11-12%. Ошентип жалпы жонунан эсептеп келгенде бир 22% болжол менен кыргыз тилинде өздөштүрүлгөн сөздөр. Анын ичинде Кытай тилинен кирген анча-мынча сөздөр бар, грек тилинен, башка тилдерден киргендер, бирок алардын саны абдан аз. Монгол тилдеринен кирген сөздөр бар. Бирок аларды да так айтыш кыйын, анткени монгол тилдеринен кирген сөздөр көбүнчө параллелдер деп айтылат, анткени биз монголдордон алганбызбы же монголдор бизден алганбы, ал талаш маселе. Ал ошол сыяктуу сөздөр, мисалы үчүн кээ бир окумуштуулардын айтымында ошол ушундай сөздөрдүн саны 400-дүн тегерегинде. Анан жалпы жонунан алып карап келгенде ар бир 100 сөздүн 22-си бизде өздөштүрүлгөн сөздөр деп айтсак болот. Бул эми чын-чынына келгенде өтө деле эме эмес, чоң көрсөткүч эмес. Бул жанагы Юдахиндин сөздүгү боюнча. Ал эми азыркы боюнча андай статистика тилекке каршы жок. Бул жерде ушуну айтыш керек. Мен да ушуну көп угам. Силер кыргыз сөздөрүнүн баарын эле башка элдерге ыйгарып койдуңар. Деги кыргызда сөз калабы деген айтып калышат да. Чын-чынына келгенде өздөштүрүлгөн сөздөр андай деле көп эмес бизде. Биз Манас университетинде кыргызча түркчө сөздүк чыгардык да 2 том. Юдахин сөздүгүндө 40 миңге жакын сөз бар. Биз чыгарган сөздүктө 75 миң сөздүк бар. Кыргызча түркчө сөз. Бул эмненин эсебинен болуп атат? Юдахин сөздүгүнүн бир кемчилиги татаал сөздөрдү өзүнчө берген эмес да. Мисалы үчүн ташбака деген сөз бар. Ал өзүнчө сөз катары берилген эмес. Ал же таштан табасың, же бакадан табасың. Же болбосо сатып ал деген биз эң көп колдонгон сөз бүгүнкү өзүнчө сөз катары берилген эмес. Ал саттан же алдан чыгат. Ушундай да. Ошол себептен сөздөрдүн саны аз. Сөздөрдүн саны болгондо сөздүккө өзүнчө макала катары кирген сөздөрдүн саны аз болуп калган да. Биз ошол сөздөрдү өзүнчө сөз катары бергенде эле 75 миңге чыкты. Бул али чет эле. Эгер биздин диалектизмдерди
жаргондорду тиги буларды кошкондо албетте 100-150 миң андан ашып кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн Жүсүп Мамайдын өзүндө эле 59 миң сөз бар. 59 миң өз алдынча сөз бар. Эменин Сакып Айгаралаев менен Сагынбайдын манасында, эгер калп айтпасам, 45 миңдин тегерегинде. Анткени алар 3 муунга чейин айтышканда. Ошол себептен аларда сөздөрдүн саны азыраак. Анан экинчиден алардын баарыбыз билебиз, вариант толук жазылып алынган эмес. Саякбайдыкы деле дайым эле жазылып алынган эмес. Ошо немеде уктум эле Пикир агай. Ошол адабий тилдин негизи Сагынбайдын манасы болсо туура болмок депчи. Эми тил дегенде биз сөздүк, сөз байлык, анан ошону колдонгон эрежелерди айтып атабыз да. Аны ар дайым кошумчалап, өнүктүрүп, өзгөртө беришибиз керек. Анан мисалы үчүн бир эле күнүн ичинде мынте коебуз деген туура эмес. Жамандыр жакшытыр биздин адабий тилибиз 70 жылдын ичинде мурун замандарда болуп көрбөгөндөй өнүктү да. Канчалаган жаңы сөздөр, жаңы түшүнүктөр, жамандыр жакшытыр кирди. Ошолордун баардыгын чана бербестен кайра өзгөртүп, ордуна башкаларын коюп, адабий тил ошентип өнүгөт да. Анан ошол Юдахин сөздүк түзүлгөндөн кийин агай жанагы диалектизмдер деп ал жерге көп сөздүн көбү кирбей, анан өзүнчө диалектизмдер сөздүгү чыкты да. Диалектизмдер деп биздин Жээнбай Муканбаев агайдын өзүнчө сөздүгү чыкпады. Анда 32 миң бекен ушундай диалектизм бар. Албетте диалектизмдер кириш керек. Анткени мисалы үчүн кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү дегенде биз кыргыз тилинин жалпы сөздүгүн айтып атабыз да. Адабий тилде эмес. Кыргыз тилинде эмне болсо ошонун баардыгын салышыбыз керек. Мисалы үчүн казактар ошондой кылып эле калп айтпасам азыр 18 том бекен ушундай болуп чыкты. Союз убагында эле алардыкы 9 том, 12 том ушундай болчу. Бул жагынан алар кыйын. Мисалы үчүн кара калпактар 6 томдук кылып чыгарып коюшту түшүндүрмө сөздүк. Биз бул жагынан артта калып келатабыз да. Да жакшы биздин бактыбызга Юдахин келип калган экен болбосо. Азыркы убакка чейин эле ошол 1-2 том менен жүрмөк экенбиз. Агай, анан мен өткөндө серия чыгарганда дагы мындай маселе көрдүм да. Өздөштүрүлгөн сөздөр деп мындай билген кишилер башкалар деле түшүнөт, айтып берет. Биздин аженде комментарий жазган кишинин көбү мындай өздөштүрүлгөн сөздүн маанисин жакшы болгой албайт окшойт да. Ошол жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп берсеңиз, өздөштүрүлгөн сөздөр деген эмне? Ага эмне кирет? Өздөштүрүлгөн сөздөр бул башка тилдерден кирген сөздөр. Дүйнөдө эми таза тил жок. Жалаң өзүнүн төл сөзүндө сүйлөгөн эл дагы жок. Бардык тилдерде өздөштүрүлгөн сөздөр бар. Башка айтканда башка тилдерден кирген сөздөр бар. Эмне үчүн англис тили азыр эң бай тил болуп атат? Себеби алар жербей эле өзүнүн тилине ылайыкташтырып эле алып атат. Мисалы үчүн Оксфорддун сөздүгүндө бош деген сөз бар. Түркчө. Бул болбогон сөз дегенде бош деп айтышат экен, ичинде мазмуну жок. Келжиреген сөздүчү. Муну түрктөрдүн тилинен эле алып алышыптыр. Ушул сыяктуу нерселер абдан көп да. Ансыңары биз мындан коркпошубуз керек. 20-25% өздөштүрүлгөн сөз бул эч кандай коркунучтуу эмес. Андан ашкандан кийин анан бул тилдик бешелдикке алып келет.
Жана Немече агай, ошол которуу боюнча сиз бир немени айтып берчү элеңиз, жана средняя неполная школа деген. Ошонуңуз кандай эле агай, ошону айтып бересизби? Анда ошол Юдахин, анан Шүкүров, анан Шүкүровдун баласы бар эле, өтүп кетти, Эмил Шүкүров деген эколог агайыбыз бар эмеспи? Ошол кишинин эскерүүсү бар. Үчөөбүз дейт Алматыга барып, анан казактардын Кенес Мусаев деген тилчисинин үйүндө конокто отурабыз дейт. Анан Кенес агай менен Юдахин талашып кетти дейт. Кенес агай айтты дейт, терминдердин баардыгын казакчага которушубуз керек. Юдахин айтты дейт, Кенес, сен баарын которо албайсың. Кээ бир эл аралык терминдерди ошол эле ойдон калтырыш керек. Жок, которуш керек. Анан Юдахин айласы кетти, айтты, эми бул система деле эртеби кечпей кетет. Сен аларды которуп койсоң, алар тилге кирип алат да кетпей коет. Дегенге чейин барды дейт. Анан Кенес антип айтса болбойт, минтип айтса болбойт, баары эле которуш керек, казакчалаштырыш керек деп эле туруп алды дейт. Атам айласы кетип, Кенес, сен терминдердин баардыгын которо турган болсоң, мен сага бир термин айтайын, шуну которчу дептир. Аны айтты. Атам айтты дейт, временно исполняющий обязанности директора неполной средней школы. Которчу деди эле дейт. Кенес Мусаев туруп калды дейт. Мен котором деп айтты дейт. Толор толбос орто мектептин болору болбос директору дейт. Ошентип анан талаш токтоп калган дейт. Юдахин ишмер дегенде кандай баа бересиз? Ал сөздүк түздү, бирок өзү кыргызча билчү эмес. Анан кантип ошол өзү жалгыз ошондой сөз түзмөк эле деген сөздөр бар да, пикирлер. Эми ал киши кыргызчаны албетте билген. Ал турсун биз азыр звонтет деп айтып атпайбызбы? Ал киши шыңгыратып коюңузчу деп айтчу дейт. Телефону да колдончу эмес дейт. Анан эми бул пикир ошо 90-жылдары пайда болду да. Юдахиндин кыргызча, орусча сөздүгү жалгыз эле Юдахиндики эмес. Карасаев экөө чогуу түзгөн экен. Карасаев куугунтукталып кетип, анан жалгыз өзү чыгып калыптыр деген сөздөр пайда болду. Мындай пикирдин чыгышына ал кишинин өзү дагы кичине себепкер болду окшойт. Анан бул боюнча мен эмени айтканын билем. Орузбаева эженин. Академик Орузбаева бир жагынан ошол Хусейин Карасаевдин жердеши, окуучусу, бир жагынан Юдахиндин аспиранты. Анан ошол киши айткан, мен калыс катары айтарым андай эмес. Мен бул чын төгүнүн билиш үчүн Улуттук университеттеги Юдахиндин кыргызча, орусча сөздүгүнүн картотекасын баштан аяк карап чыктым дейт. Анткени картотекасыз сөздүк түзүлбөйт. Картотеканын бардыгы Юдахиндин колу менен жазылыптыр дейт. Арасында анда-санда диалектологдордун колдору менен толтурулган карточкалар бар экен. Жээнбай Муканбаев, Бакинованын карточкалары жүрөт дейт анда-санда. Бирок бир дагы карточка да Хусейин Карасаевдин колу жок дейт. Демек ушундан улам кыргызча, орусча сөздүк бүтүн бойдон авторлугу Юдахинге таандык деп айткан да. Учурунда бул кишини кыргыз улутчулу деп камай турган да болушкан да. Кайсы жылдары? Бул ошол согуштан кийинки жылдары, 50-жылдары бул киши Өзбекстанга качып кетип, Өзбекстан академиясында иштеп жүргөн. Ошо 50-жылдарыбы? Анткени бул киши башында өзбек тилинин диалектилерин изилдеп баштаган да.
Анан кийин 1915-жылы бул киши Кытайга кетип, ошол жакта Кытай Орус банкында иштеп жүргөн экен. 20-жылга чейин. Анан ал жерде да уйгурлардын тилин өздөштүрүптүр. Кытайда жашаган кыргыздардын сөздөрүн жазып жүрүптүр. Азыр карап көрсөңөр, жанагы сөздүгүндө Кытай кыргыздардын тилинде кездешкен Кытай сөздөр абдан көп. Шинсижан деп атайын белги менен берген алар. Анан 20-жылы келгенден кийин бул киши 25-жылдары кыргызча сөздүккө материал топтой баштаган. Анан 40-жылы чыккан ал сөздүк. Анан ушунчалык жакшы болгондуктан Түркиядагы түрктөр орусчасын алып таштап, орусчасынын ордуна түркчөсүн коюп, 43-жылы чыгарып атат. Анан бул түркологиядагы сөздүктүн жаңы тиби деп аябай катуу чыгып, анан 50-жылдары мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлсө, ортодогу бирөөлөр баягы кагаздарды Москвага жибербей коюп калып калыптыр. Юдакиндин өзүнүн эскерүүлөрүндө бар. Кийин 65-жылы ошол сөздүктү 3 эсе чоңойтуп анан чыгарып атпайбы бул киши. Анан 65-жылы чыккандан кийин мамлекеттик сыйлыкты алган да. Анан чындыгында биз бул кишинин эмгегин баалабай жүрөбүз. Мен чын айтканда калыс киши катары Юдакин менен Карасаевди тең караганга болбойт. Юдакин сөздүгү барган сайын кун арта берет, баасы арта берет, кымбаттайт. Азыркы эле учурда биз Юдакин сөздүгүн булак катары пайдаланып атабыз. Мисалы үчүн 25-жылы чогулткан материалдар бар да. 100 жыл мурунку кыргыз тилинин абалын көрсөк болот. Жанагы сөз кайдан чыкты аянда? Мунун тиги көмүскөдө калган авторлору, ошо Карасаевди айтышат, дагы башка тилчилер бар болчу, анын баары советтик саясаттын негизинде атата албай калган. Бул сөз кайдан чыкты? Эмнеден улам чыкты? Албетте, тиги баш сөзүндө деле жазат. Карасаевга абдан ыраазымын деп. Албетте, биринчи баштаганда ошол Карасаев өзүнүн айылына алып барып, ошол жерден башташкан экен. Айылдагы адамдардын сөздөрүн, ага чейин бизде мындай сөздүк жок болчу да. Анан балким Карасаев барыбыз пендебиз да. Мен көп эле жардам бердим эле, мени деле кошуп койсок болмок, кошуп койсо болмок деген бир пендечилик ойлору болсо керек. Бирок орусча, кыргызча сөздүктө Кусейин Карасаевдин эмгеги абдан чоң. Ошол учурда чыгып аткан учурда ал сөздүк 57-жылы чыкса керек эле. Карасаев куугунтукталып, тиги сөздүктү түзүүчүлөрдүн катарынан чийип таштайбыз дегенде, Юдакин жазган каты бар, менде турат. Эгер Карасаевди чие турган болсоңор, мен сөздүктө жокмун. Анда сөздүк чыкпай эле койсун дегенге чейин бар. Карасаев жөн эле ал жерде консультант катары эмес, түзүүчү катары кириш керек деген өзүнүн колу менен жазылган, Москвага жазган каттар бар менин. Бул жагынан алганда Юдакин бул жагына калыс караган абдан. Анткени ошол убакта куугунтукталып жүргөн экен. Орусча, кыргызча сөздүктүн түзүүчүлөрүнүн тизмесинен алып таштайлы деген Батмановдун эмелери бар экен да. Сунуштары бар экен. Анан мунун бардыгын кылып аткан Шүмшүк Батманов деген каттар бар менде. Жанагы улутчул деп деле куугунтукталган ошол себептерби? Сиз ошону айтып келип аягына чыкпай кеттиңиз. Ошол тиги муну издегендер жакшы билет. Мунун өзүнүн архиви бар. Калп айтпасам, эмеде Өзбекстандын Илимдер академиясында 1 жыл, 2 жыл ошол жакта иштеп жүргөн. Анан кийин кайра келген баарыбыз. Анан улутчул деп атпайбы. Бул дейт кыргыздын эски турмушун
эски үрп адатын бүт баарын жанагы байлардын идеологиясын чагылдырып атат сөздүгүндө. Анткени кыргыздар жөнүндө эмне болсо ал киши баарын жаза берген да. Жана тал чабыш, төө чечмей, тиги бу бүт баарын берген. Мен бир жолу кыргыз элдик оюндарынын Юдакинин сөздүгүндө берилиши деп бир доклад окугам. Укмуш кызык нерселер бар. Бул бир эле тилчилер үчүн эмес, этнографтар үчүн укмуш булакта. Анан ошолордун баарын жаза берген үчүн бул кыргыз улутчулу деп айыпташыптыр да. Анан Юдакин айтыптыр, мен өзүм орус болсом, анан кантип кыргыз улутчулу болом? Сиз айтсаңыз азыр эстеп атам, жана казактарда неме арман биздин кыял го. Анан өткөндө ошо Юдакин сөздүктү карап отуруп калсам, арман деген бизде деле бир учурда ошондой чоң максат деген немеси майнси бар болчу экен да. Ал майнси бизде унутулуп кетти да, анан такыр түшүнбөйсүң да. Арман деген аларда тууган эле тил болсок. Арман бизде баягы чоң кайгы күйүттү билдирет да. Кандай болуп тескери майнси болуп калды деп мен ойлонуп жүрчүмүн. Ошо Юдакинде карасам, ошо эски майнси бар экен. Аженде деле ошо казактыкындай эле чоң максат, бир жетем деген кыял, чоң кыял деген майнси бар болчу экен. Ооба, Юдакиндин сөздүк ушунусу мен баалуу болуп атпайбы? Ошондо жанагы ичиндеги мисалдарды, ошол элдик макалдарды, фразеологизмдерди топтоп бергенге Карасаевдин эмгеги көп болгон дейт, ошонусу ошол негиз болуп атабы эми? Эми ал чын-чынына келгенде Юдакин өзү топтогон экен. Эгер жана Орусбаев эже айткан, кана Карасаев агайдын бала чакасы ошол картотеканы ортого койсун, мына катабыз жазган экен. Муну пайдаланып кетиптир, мына бизде турат деп кое алабы? Кое албайт. Себеби картотека жок. Анткени биз эми кыргыздарда ушундай иторубуз бар да. Жанагы бугуга аты койларда эже аябай аракет кылыптыр. Ушу Юдакиндин атын берип коелу. Кыргызга мындай кызмат кылган кыргыз жок десе болбой, анан башкача болуп калды. Анан сиз эмне үчүн мынтип атасыңыз деп ак үйдөн кат келди дейт. Эмне мынча күйүп ишип атасыз? Анан жиним келип дейт, Юдакин мен кара чечекей тайэкен болчу деп жазып ийдим.